Салам Айзада, кандайсың анан? Ё-майо. Салам көп, кандайсың? Мен жакшы, Кудайга шүкүр акырындап. Өзүң кандай жүрөсүң? Жакшы элесиңби, амансыңбы? Жакшы, аман эсен жүрөбүз дегендей. Токтогул кеси толобу таанышып алсак болобу? Токтогул кеси точно толбой калды окшойт, бирок мен менен таанышсаңыз болот. Мен сизди тааныйм, эгер сиз мени тааныбасаңыз, менин атым Айзада, фамилиям Жаңгырчиева. Очень приятно на душе дегендей. Жүрөсүң анан тойлорду налево направо чачыратып. Эми тойдо жүргөн жакшы да, бойдо жүргөнчөчү ошол себептерден кыргыздын той эле бүтпөсүн. Бир учурда той көп болуп кетти, тойду кыскартабыз деп атып пандемия болду эле. Пандемия учурунда той эле жакшы экен деп калдык, ошол себептерден тойдун болуп турганы жакшы. Тойдо тамада керек болсо сен дагы кайрылып тур. Анан тиги Илон Маск Марска экскурсия ачса эле, ошол жака барып колумду сурайм деген эркектердин списогун түзө берип тиги телефонунун сыясы жок калган жокпу я? Колумду сурагысы келгендер көптүр, бирок мага эмнегедир жетпей жатат. Көпчүлүгү колун сурап келсе, кандай мамиле кылат, эфирдеги Айзадан элестетип алып, стерва деп элестетип алып, көпчүлүгү мырзалар таанышуудан коркушат экен, угушумча. Бирок азыр жигитим жок, бойдокмун, бардык нерсе убактысы менен. Эми буюрса ал күн дагы келет деген ойдомун. Ушундай өзүнө ишенген мырза келип, Айзада сен меникисиң деп алып кете турган күн буюрса жакын болуп калды окшойт. Тоголок суроолордон бери айлан кетирейинчи. Алыста ак боз 570 минген бирөөнүн караны көрүнүп калдыбы деги? Алыстан 570 эмес, эң негизгиси жүрөгү таза, ыймандуу жигит көрүнсө, сөзсүз эле турмушка чыкканга даярмын. 570-ти экөөбүз чогуу табабыз. Тирүүлүк болсо ал нерсени таба беребиз. Ошол себептерден мырзалардын байлыгына, анын колундагы нерсесине көп карабайт. Вот, жигиттер уктуңар да, кулагыңарга күмүш сырга деп кой. Анан дагы өлө бир оригиналдуу суроо да. Качан күйөөгө тиесиң? Өтө оригиналдуу суроо экен. Эми кайсыл күнү буюрса ошол күнү тээт экем, эркек болсом каалаганымды алам деп үйлөнүп алмакмын. Кыз экем, мен тилекке каршы, ошол себептерден буйруган күнү күйөөгө тиебиз. Болгону 26 гана жаштабыз дегендей. Ошол себептерден буюрса сизди дагы тойго чакырам, келиңиз. Ал күн алыс эмес болсо керек. Кудай берет буйрукту, буйруган жейт куйрукту дейт го. Все, чоң рахмат. Анда буюрса келечектеги тойдон куйруктан былчылдата жейткенбиз да. Чоң рахмат анда. Общение, печенье, головокружение кылып койгонуң үчүн. Тойлордон жолугуп калсак атак, микрофондон лично көпкө салам айтып кой, авторитетиң көтөрүлүп калсын анча-мынча дегендей, Албетте, сөзсүз салам айтып коем. Сизге дагы чоң рахмат. Мына ушул өзгөчө чыныгы, ачуу чындык менен өзүңүздүн досторуңузду, аудиторияңызды кармап келесиз. Ушундай интервьюңузга ыраазымын. Бүгүн сизди сыйлап, мен дагы жашыл түстө кийинип алдым мынакей. Рахмат. А так зеленый цвет отурат экен. Болуп турганда ушинтип эле пушка болуп эле жүрө бер анда. Көрүшкөнчө.